Kutman günüңөр менен кичинекей бөбөктөр. Азыр күз мезгили балдар. Күз мезгилинде силер ар дайым жылуу кийинип жүрөсүңөрбү? Атаңарга, апаңарга жана бир туугандарыңарга жардам берип жатасыңарбы балдар? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз күз мезгилиндеги бактагы алмалар деп аталат. Алмалар бакта өсөт. Ал күз мезгили келгенде балдар терип, чогултуп алышат, аны сакташат. Алма кызыл жана жашыл өңдө болот, балдар. Алманы ар дайым биз жууп, тазалап, таза жешибиз керек. Алма даамдуу, ширелүү жана аябай таттуу болот, балдар. Биз бардык мезгилде алма жейбиз. Баарыбыз алманы билебиз, балдар. Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз кураштыруу сабагынан алмадан жылдыз куртун жасаганды үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге алма, бир сабиз жана жыгачтар керектелет. Дагы жүзүм керектелет, балдар. Карагылачы, балдар, силерде эле болгон балдар алмадан кураштыруу жолу менен жылдыз куртун жасап жатышат. Баарыбыз көңүл бөлүп карайлы, балдар. Мына биздин жылдыз курттун буттарын даярдап жатышат. Карагылачы, балдар. Мына биздин алмалардан жасалган жылдыз курт даяр болуп кетат. Мына акырын этияттык менен башын жасап алабыз. Дене бөлүктөрүн да жасап алдык, балдар. Мына эми ар бир бутун жасап алдык, балдар. Эми жакшылап карап турсаңар, биздин жылдыз куртубуздун кулактарын жасап алабыз. Ал үчүн бизге жүзүм керектелет. Карагылачы, балдар, кандай тоз жана сулуу болгон жылдыз курт пайда болуп кетат, балдар. Мына азаматсыңар, балдар. Карагылачы, жылдыз куртубуздун кулактары даяр болду, Эми бизге дагы эмнеси керектелет? Ооба, балдар, көздөрү жана оозу керектелет. Ал үчүн бизге жүзүм жана сабиз керектелет, балдар. Азаматтар, балдар, карагылачы, биздин жылдыз куртубуз даяр болду. Күз мезгилинде жылдыз курттар көп болушат, балдар. Мына алмадан кураштыруу жолу менен кандай сонун гана жылдыз курт даяр болду, Силер дагы аракет кылып үйүңөрдөн жасаганды үйрөнгүлө, балдар. Ар бириңер жылдыз курт жасап, үйрөнүп, бизге кетиргиле, балдар. Саламатта болгула, көрүшкөнчө кичинекей досторум.